Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим? Дагы эле мен Арзыбек. Көптөн бери YouTube каналында мени колдоп кубаттап келип аткан туугандарга биринчиден рахмат. Экинчиден, мен алдында видеодо бир ток велосипедтерди акция кылдым. Азыр велосипедтер жетишпей калып атат туугандар. Анан мен көптөгөн товарларды акция кылып турам. Группадан бирди ачып койдук, буюрса группага киргизип турам. Кей кезде эми көптөрүңөргө уба болгондо жооп жандыра албай атам да, ал анткени менде заказдар көп болуп кетип атат. Буюрса, Алла буюрса жумуштар жакшы туугандар. Анан мага ишене албай аткан болсоңор, ана көрүп турасыңар, мен азыр өзүмдүн каргомдун складында турамын. Ушул складдагы товарларды көрүп атасыңар мына, карагыла. Бул ар кандай ар түрлүү товарлар жүрөт. Кандай товар десеңиздер айта берсеңиздер болот. Колумдун келишинче жардамымды аябайм туугандар. Кытайдан премьер иштесем болот эле, же болбосо Кытайга келсем болот эле деген туугандар дагы жекеликке кайрылгыла. Команда менен келсеңер болот. Колдун келишинче Кытайда айландырабыз, 1-2 фабрикага апарабыз, 4-5 шаарга апарабыз дегендей туугандар. Анан барып келген расходуңар өзүңөрдөн болот. Анан калганын дагы аста WhatsApp'тан жекеликтен сүйлөшүп алсак болот. Мына туугандар көргүлө. Товар деген кандай деген кезде килограммы кандай дегендерге түшүндүрүп көрсөтөйүн туугандар. Мен видеолорумда көбүнчө ушул айтып келатам. Товар килограммына жана объемуна жүрөт. Андан кийин товардын өзүнө карата дагы растамашкаларына карата окшобойт бааларчы. Мисалы, товар өзү кичинекей, объему өзү салмактуу болсо, ал килограммына жүрө берет. Анан өзү чоң, жеңил болсо объемуна жүрөт туугандар. Ошол тууралуу түшүнүкчү билип алсаңыздар болот туугандар. Товардын баары жогу эле бир баада жүрө бербейт. Ток саймандар, зарядка ток менен иштей тургандардыкы башкача жүрөт. Беркиндей турмуш буюмдары башкачараак жүрөт. Ошого мына айтарым дагы эле ошол, биздин складты карасаңыздар болот. Мынабу ошол бир бүгүн буюрса фурага басылып жолго чыгат Бишкекке, Кыргызстанга, ар кайсы мамлекеттерге кетип атат да. Мына көргүлө, складыбыз ушул. Кытайга келсеңер деле болот, ушул складка алып келип өзүңөр менен ортоктош болуп, бирге сүйлөшүп, бирге договорлашып иштесек боло берет туугандар. Андан кийин дагы бир айтарым, оптум товар алып, заводдор менен өзүмдүн заказым боюнча иштетип дегендей жасатып иштесем болот эле, же болбосо өзүмдүн брендимди чыгарсам болот эле деген туугандар кайрыла бергиле. Силердин талабыңар боюнча алды менен жакшылап сүйлөшөлү, баары жокту билишели, чечишели, андан кийин договорлашып иштесек болот. Экинчиден, биз договор менен иштейбиз туугандар. Бишкекте офисибиз бар, компаниябыз бар. Ушул Базар базы деген YouTube каналына катталып коюуну унутуп калбаңыздар. Жана ошондой эле айлаңардыкы туугандарга, бизнесмендерге Кытайдан товар алып келдирип иштесем болот эле деген туугандарга таратып коюңуздар. Бир күнү болсо бир күнү пайдасы тиет туугандар. Анан мага WhatsApp'ка туугандар жазбай эле сүйлөп койгулачы, кыргызча эле сүйлөгүлө. Ал анткени өзүңөр билесиңер, биздин кытайлык кыргыздын жазуусу менен силердин кыргыздын жазуусу окшобойт. Ошого мен силердин жазууңарды анча жакшы түшүнүп кете албайм туугандар. Ошого тикелей эле сүйлөгүлө, магачы кыргызча эле сүйлөп койсоңор, кыргыз тили деген эмне деген сонун. Туурабы? Жакшынакай сүйлөсөңөр түшүнүшөбүз да. Сүйлөшкөнгө ошондой эле жетпейт да, туурабы? Ошол эң жакшы жумуш. Мына товарлар ушундай жүрөт. Ар түрлүү упаковкада болот. Мейли техника болсун, станок болсун, майда товар болсун, баар жогуна жардам бергенге мүмкүнчүлүк бар. Анда туугандар, ушул Бишкекте офис компания, анан ушул Калбек деген, Медер деген иштешип аткан жигиттер бар, партнерлор. Ошол балдар менен кабарлашсаңыздар болот. Мен менен тикелей кабарлашсаңыздар, мен силерге такыр номерлерин беремин. Кытайга келчүлөр дагы эле жекеликке чыгып кайрыла бергиле. Рахмат.